Кыргызстанда финансылык пирамида оюндарынан жабыр тарткандардын саны күн сайын көбөйдү. Ар түрдүү аталыштагы тармактык маркетингдер инвестициялык каржы сабаттуулугун жоюу жана кооперативдик уюмдардын аркасынан карапайым эл 100 миңдеген акчаларын салышып, айрымдарынын үй бүлөсү бузулса, арасында үй жайсыз көчөдө калгандары дагы бар. Жабыр тарткандар укук коргоо органдары аркылуу талап коюшканы менен айыпталуучулардын көпчүлүгү сот аркылуу үй камагына чыгып кетишет. Натыйжада берген акчаларын ала алышпай, өлкө башчысына же башкы прокуратурага аргасыз кайрылышууда. Социалдык түйүндөр аркылуу Herum Finance Limited компаниясына катталып, ири суммадагы акчаларын алдырып жибергендер дагы сот органдарынан адилеттүүлүктү талап кылышууда. Аталган компаниянын башында турган Шертбек Керимбековдун Бишкек шаардык сотунда иши каралып, соттун чечими менен 2023 жылдын 20 январына чейин убактылуу камакка алынды. Жабырлануучулар кылмыш иши дыкаттык менен изилденип, берген акчаларын мыйзам чегинде кайтарып берүүлөрүн суранышат. Соттор адилеттүү чечим чыгарды. 20 январга чейин уже жабылды СИЗОго. Эми мындан аркысындагы азыр эми бат-бат иштеп коюшубуз керек, потому что бул жерден жабырлануучунун айтуусу боюнча өтө көп киши экен. Бир картаң эле аял дейт, уже 40 миң долларын берип коюп, өзү көчөдө калыптыр. Мына банктан үйүн алдырып коюпчу банкка. Ошондой случайлар көп экен. Булар считайте уже мошенники да. Анан эми мындан ары дагы тергөө көрөбүз да, тергөө кандай жүрөт экенин. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда айыпталуучу КШАга карата соттук материалы каралды. Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын 2022 жылдын 21 декабрында чыгарган аныктамасы менен Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун тергөө судьясынын 2022 жылдын 7 декабрында КШАга карата бөгөт коюу чарасы катары үй камагы түрүн колдонуу жөнүндө токтому өзгөртүлүп, ага карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү тандалып, сот залынан камакка